эмне кылыш керек деген жөнүндө бул жерде жакшы китеп чыккан экен. Мен баягы алдым муну. Хисса бин Рашид ибн Абдуллах Махид деген чоң бир устаз жазган экен. Аны орусча которуп коюшкан экен. Мен субханалла көз түйүү жөнүндө бир аз айткам, бирок бул жерде дагы бир нерсе бар экен. Кантип көз түйүүдөн айыгышыбыз керек деген жакшы сөздөр бар экен. Адам бери мындай ушул нерсени эме кылдым, караңыздар. Биринчи, эгер бир адамга көз тийген болсо, бул адамга бир нече суроолорду беришкен экен. Бир шейхке бир нече суроо беришкен экен дагы. Ошол суроолорго ушундай бир жооп берген экен бул киши. Биринчиси ушундай дейт. Көз түйгүдө адамдардын ден соолугуна дагы физически, анан кийин психологиясына дагы ошондой эле жумуш иштерине зыян береби деген экен. Иштери бар го. Дегенде бул киши айткан экен, ооба дептир. Көз түйүү адамдын ден соолугун бузат. Бир. Экинчиси анын ден соолугун бузганда жөн эмес, а балки оору айыкпай турган даражада алып келип коюшу мүмкүн экен. Рак, онкологиялык оорулар ушуларга алып келип коюшу мүмкүн экен. Андан кийинкиси ошол эле мезгилде ал күчөп кетиши мүмкүн дейт, оорулар. Андан кийинси үй бүлөнүн бузулушуна. Мен көбүнчө мындай эмени кылам, ошо көз түйүүгө аябай көзгөчө көңүл бурам. Мисалы, бир адамга көз тийген болсо, кээ бирлер үй бүлөлөр сонун түрү эле бузулуп калат, ажырашып кетет. Анан баарын ой эле кара дубалап салды болуш керек мени дешет. Мени кара дубалап салды окшойт. Мен ушундай бирөө эле ушинтип кетти, үй бүлөм сопсон эле болчу дешет. Бирок дайыма ошо айтам, жок, бул көз тийген десең, жок, мен окутуп салган, мен үйүмө моундай ийне таап алгам, тигиндей таап алгам дей беришет. Бирок көп убакыттарда мисалы 10 адам келсе, онун 2 окутулган болот дагы, калган көпчүлүктөрүн ошол жерде отургандардын көпчүлүгүңөр азыр көз тийген акыбалдасыңар. Соода кылып аткан соодаң токтоп калды. Малың өлүп баштады. Керек болсо көз тийгендечи поляңа эчтеке чыкпай калат. Поля бар го, кыргыз биз ошого эчтеке чыкпай калат. Бисмилла. Демек, поляга да эч нерсе чыкпай калат экен. Эми бул жерде ушул суроого эме алган экен. Андан кийинкиси көз түйүү дейт, адамдарга душманга алып келеби дейт. Ооба дейт. Көз түйүү мисалы адамдарга бири-бирине жанагындай бир көрө албастык, жана ошол мезгилде уруш талаштарды алып келет. Мисалы, кандайсы, ата менен бала урушуп баштайт. Ата менен бала келише албай калат. Аял менен эркек күйөөсү экөө келише албай калат. Бир үйдө жашайт, бирок ушундай тытыша эле берет. Бири-бири менен көргөн жерде мушташат го, бирок жашап жүрө берет. Кээ бирлер балдарым үчүн жашап жүрөм дейт го. Кээ бирлер болсо жанагындай аялдарын тиришимдик желме кыз кепил көрүшү мүмкүн. Кээ бирлердин аялдары тескериче күйөөлөрүн. Кээ мындай болушу мүмкүн. Ошентип субханалла өзгөрөт. Мисалы алса кошунан жек көрүп баштайт. Мисалы мындай болду. Бирөөлөр келди, кошуналар отургансыңар. Ошол мезгилде айтып аткан, эй, силер кошуналарда ушинтип эме кыласыңарбы депчи. Кошуналарда ушинтип бири-бири менен чай ичип отурасыңарбы? Бизде жок ушул деди. Болду. Эртеси күнү эле эмне болуп калдыңар? Кошуналар бири-бири менен чай ичпей калат. Жөнөкөй эле адамдын көз тийиши менен. Бир адамдын 4 баласы, 5 баласы бар. Бирок ушунча балк, алтындарым дүмөлө десе эле бүттү. Балдар четинен чарчап баштайт. Же болсо көздүн эмеси менен эме алда, карча, укмуш күчтүүсүң десе, баягы эле экен алсырап баштайт. Кээ бирлер ой, сен ушу колуңа тийген нерселер сатылып кетет ай. Сен ушунда оңолуп кетесиң. Бул колуң тийгиз койчу меникине деп койду. Болду. Сен субхана эртең колуңан даже темеле эчтеке өтпөй калат. Демек ушундай нерсе. Мисалы, сен канча аялың бар? Мен 3 аялым. Кантип жүрөсүң? Бүттү. 3 айлык 3 жаран тып жок болду. Бул нерсе мындай айтып атканым, ошо көздүн тийиши, ошол кайсы нерсеге болгон болсо, ошо сөзсүз барып тиет.
Эми бул шейх айтат экен. Эми кантип көз тийгенден сактанам десе, бул жерде биринчи айткан нерсеси ушул экен. Ошореки эмне кылып аткан болсоңор жашыргыла дейт, айтпагыла дейт. Мен момунда иш кылып атам. Момунча пырбыл көрүп атам. Момунда жүрүп атам. Ушул нерсени айтпагыла дейт. Такыр. Анан кийинкиси өзүңдүн достиженияларыңды, жеткен, бир бийик даражага жеткен десеңерди айтыштын кереги жок экен. Үйүңдө эмне болуп атканын айтыштын кереги жок. Үйүңдө проблеманы да айтып кереги жок дейт. Эркекке да аялга дагы башка бирөөнө. Аны билбейсиң да кимдин көзү ок экен. Ошол себептен биринчи ким көз тийүүдөн сактанам десе, эмне экен? Ошол нерсесин уялсын дейт. Эми балдарды кантип сактайбыз десе, Хазирет Усман радиаллаху анхунун сүннөтүн кылгыла деген экен бу жерде. Кандай десе, Хазирет Усман радиаллаху бир келип туруп караса, бир кичинекей бала, ушуна жамалдуу, сулуу бала экен. Анын да биягына дейт, ол жерине. Бизде болсо биягына кылат го, биягына көз сүйкөп койду дейт да. Кыргызча баягы кыргызда көз сүйкөп коет го. Хазирет Усман радиаллаху анхунун биягына деп койсоңор да боло беришти. Баягы көрүнүктүү жери да. Ошол жерине көз сүйкөп койгон экен. Дагы бир жердеси. Bir sabakta ustaz aytты эле, үйүңөрдүн эгерде бир жакшы үй салган болсоңор, ошо үйгө киргенде кыйналып атсаңар, анда жанакындай бир күзгү же болбосо бир нерсе жана көз тикенде коюп, бир нерсени дарбазаңарга илип койгула. Бул күнөө эмес, бул ширк эмес. Сөзсүз, конечно, баягы эгерде иман якының ушунча күчтүү болгон болсо, Куранда айтылгандай, албетте силер Аллага таянганыңар жакшыраак. Бул жакшыраак нерсе. Мына, эми демек, ошол көз тийгенден кийин кандай болот десе, эми көз тийди. Ал адамга ошонун последствиясы калып калабы десе, ооба дептир. Биринчиси бир кандай оору менен калып калышы мүмкүн. Бирок андай эмес. Мисалы, жүрөгүң сыгыла бериши мүмкүн да, жанагы кысып туруп сайып кетиши мүмкүн. Баш оору менен калып калышы мүмкүн. Же болбосо субхана көзүңдүн давлениясы бар, көз давления, монда чыгып кетиши деп ойлойт го. Ошол нерсе менен калышы мүмкүн. Же болсо денеңде, бутуңда, колуңда же бир жерде жанагындай биз грибок деп коебуз го. Ошондой бир нерсе калып калышы мүмкүн. Кичине эле бир башка бирөөнү көз тийсе эле ошол нерсе. Эми мен болсо дайым айтам, субханалла. Эми кээ бир адамдар бар, арак ичип кеткендер бар. Ошо арак ичип кеткендер дагы көбүнчө көз тийгенден болот. Сопсон байкелер, мен дайыма сабакта айтам бул нерсени. Көз тийүүдөн көп эркектер ичет. Аялдар да ичет. Аялдар негизи обычно күйөөлөрүнөн ажырап кетет. Эркектер да ажырашпайт, бирок баягы арак ичип кетет. Өзүн өзү тыя албайт. Токтото албай калат. Эми мунун дагы бир дарысы бар дейт. Мунун дарысы. Бул биринчи дары, бул Куран дептир. Аны экинчиси, ошо кимдин көз тийген болсо, ошондон суу дары талдырып келип жууну дептир. Аны үчүнчүсү май замзам. Замзам суусу менен аны ичүү, жуунуш. Ошол замзамга аябай көңүл бургула деген экен. Замзамга көңүл бурдем аз мына көп, мына Централ мешитке барсаңар, толтура сатат. Ажыга барып келгендер болсо, ошолордон алгыла. Ошол үйүңөрдө ушундай сизге көз тийген болсо, ушул нерсе болуп аткан болсо, анда ошол менен ичип, ошо менен жуунуп, өзүңөргө дем салып, мен салам. Дем салганда да айтып бияқта айтыптыр, кантип дем салсыз деди. Мисалы, Кул хуаллахат сүрөсүн, Фалак сүрөсүн, Нас сүрөсүн. Мына ушу 3 сүрөнү канча мүмкүн болсо, мисалы 7би, 21би, 41би, 101би окуй бер. Өзүң немеңе жараша. Окуп, колуңа үйлөп, анан денеңе сүрт деген экен. Мына. Демек тугандар, көз тийеткен дагы, көз тийгенден айыкса да болот экен, субханалла. Иштеп аткан жериңе, айдап жүргөн машинеңе, кийип жүргөн кийимиңе, балдарыңа, аялдарыңа, мынекен ушул көз тийүүнүн мындай себеби болуп калбашлыгы үчүн аларды ушул нерсе менен алып. Бул жерде жада калса, көз тийүү аял кишилердин менструациясынын дайым такай келип турушу жөнүндө айтылган экен. Бирөө мисалса аял киши этек кири дайыма эле келип атат. Бул да көз тийүүдөн болот деп пайгамбардын хадиси бар экен бу жерде. Айша энебизден келет экен. Ошо хадисте Айша энебизден келген хадис экен. Ал жерде узун хадис экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып экен. Бул нерсеси шайтандын чаап кеткенден болот депти да. Андан кийинси сосудтар айрылып кетиши мүмкүн. Ошондой эле бир жер оору болушу мүмкүн деген экен.
Бул жердеги нерсе ушул мисалы жада ошол нерсе дагы кадимгидей дем салуу менен жанагындай айыгат экен. Бирок байкасаңар мен молдого келди айткан жокмун же жанатан бери. Муну баарыңар эле кылсаңар болот деген сөздү айтып атат да. Баарыңар эле өзүңөргө дем салсаңар болот. Бирок тилекке каршы биз көпчүлүктөрүбүз кээ бирде намазды эле окубайбыз. Динибиз менен ал эмебиз жок да. Ошол себебинен дин жок болгон себебинен жашообузда бизге оорураак болуп атат. Өзүбүзгө өзүбүз дем салсак тийбей атат. Демек бир аз такыбараак, Кудайдан корккон кошунаң болсо эле, даватчы болсо 4 айга чыгып келген болсо мисалы, же болсо бир алим болсун мейли, субхан, бир талабыл илме болсун, ошонун түйүнө барып, бизге дем салып кой десең болот. Же болсо айла жок рукиячы бир молдолор боло турган болсо, ошолорго барып дем салдырып, машалла, өзүңдү өзүң аракет кылып, батыр айыкканга аракет кыл деген сөз туугандар. Макулбу? Башка нерсе эмес, машалла. Мына көз түйүү деген ушундай болот экен. Демек көз түйүн айыкса болот экен. Бул нерсе өтө мындай эме эмес экен. Бирок унутпашыбыз керек. Көз түйүү бул чындык. Бирок ошол чындык ушуреки көз тийгенде адамдар өлүп да калат. Кичинекей балдар көтөрө албай чарчап калат. Чоң кишилер мынекен өзүлөрүнүн өзү муунтуп өлүп салат. Кээ бирлер сурашат, мындай жана муун өлүп калып атпайбы? Тиин өлүп кетти, ти кызым дагы баягы кол салыптыр деп баягы неже айтат бир эже. Ана алып келиңиз деп атам. Алып келиңиз анткени себеп муунганда жөн эле болбойт. Ал көз тийгенде көбүнчөсү жанагындай психологически кетет. Кадимгидей эле. Адамдар өзүлөрүн көтөрө албай раздражительный болуп калат. Жана мындай бир денесинде как будто экөө жүргөндө болуп, өзүнүн денеси өзүнүкүндөй болбой, жана кыжалат болушат да. Ошо кыжалатчылык болуп баштаганда эле биринчи белгиси ага көз тийди деген сөз. Аны айыктырса болот иншалла. Макулбу? Аллах береке берсин. Амин. Субханак хамдик. Ашалла анта астагфирука ва атубу илейк.